Мына ушул дипломы жок кесиптер тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Дипломы жок кесиптердин катарын ушул фотографтардын жумушу толуктайт экен. Ал эми фотограф болуп иштеп жүргөн биздин коногубуз бар. Ооба, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу эң жаш фотограф, азыркы учурда Кыргызстандагы эң алдыңкы десек дагы болот, Зариев Нурмухаммед. Кош келдиңиз. Кош келдик, саламатсызбы? Кутман таң. Рахмат. Кандай келиңиз? Мана жакшы буюрса. Жакшы. Эртең менен эртең ушул аппараттарыңызды алып биздин эфирге шашып эрте турасызбы? Негизи эле заказ болсо эрте турам, атак болбосо көп кечирет бираз. Жакшы. Ата биздин жумуш түндү уланат да көбүнчө. Ичинде болот, Жакшы экен. Нурмухаммед, бүгүн биз дал ушул диплому жок кесиптер тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Анан биздин билишибизче, сиз дагы бул тармакта окуган эмессиз. Өз жөндөмдүүлүгүңүз тууралуу эле, өз жөндөмүңүз менен кеткенсиз, Негизи сиз өзүңүз кичинекей кезиңизденби, бала чакта ким болууну каалагансыз негизи? Кайсыл тармакта ушул мыкты инсан болсом дегенсиз? Негизи кичинекей кезимде ойлончумун, кыялдандым, типа футболист болсом экен, либо программист болсом экен деп, жогорку жайда окуп, башка мамлекетке барып окуп үйрөнүп, ошондой кыялдарым бар болчу. Тилекке каршы алар болбоду. Бул кесипти тандадым. Кантип ушул кесипке келип калдыңыз? Кантип фотограф болуп калдыңыз? Бул кесипке көп түрткү берген байкем бар, Алтын деген, Алтын Сариев. Ошо түрткү болгон көбүнчө. Андай биздин убакта кичинекей фотик болчу, аябай эле. Анды тартып, документке сүрөт тартып болчу 3-4. Ошондон башталган бүт нерсе. Студиянын ичинде. Азырет, билесиңби, бул Нурмухаммедтердин жумушунан дагы маянасы аябай жакшы. Мен билем бул сырдычы. Нурмухаммед, айтсаң, бир күндө дээрлик маянаңар канча болот? Бир жумушта же? Мисалы, свадьбага $300 чыгабыз. Love story болсо $200, либо $150. Клиенттердин шартына карайбыз да. Бул сүрөтчү болууда дагы өзүнчө бир фантазия керек, өзүнчө көз караш керек. Анан бүгүнкү күндө сүрөтчүлөр аябай көп туурабы? Сүрөтчүлөр негизи көп. Анан сиз эмнеңиз менен айырмаланасыз алардан? Анысын билбейт экен, бирок действительно сүрөтчүлөр ушунчалык көп, бирок элдер көбүнчө мени колдоп, андай билбейм, өзүм ушундай сезиле берет да. Анысын мактанбай эле коеюн, мен өзүмдүн фантазиям күчтүү деп эле кетпейсизби? Жакшы. Бүгүнкү күндө ушул өзүңүздүн кардарларыңыз көп деп атпайсызбы? Анан деги эле ушул мыкты сүрөтчүнүн сапаттары кандай болуш керек? Кандай сапатка ээ болуш керек? Мыкты сапатчы сүрөтчүнүн болсо негизи клиенттерге жакшы мамиле жасоо керек, биринчиден. Сүйлөшүүнү билиш керек экен, сүйлөшүүнү билиш керек, биринчиден. Экинчиден болсо, барганда өзүнүн ишин мыкты аткарып, клиентти өзүнө тартыш керек. Мисалы, мен барганда сизди өзүмө тартып, сиз башка фотографка түшкөндө же түшкүңүз келбеш керек да. Сразу кимге түшүш керек? Сариевке деп өзүңүзгө тартып, күлдүрүп, манайын көтөрүп, хага тепкизип, сонун кадрларды кармаш керек. Главный идея, фантазия керек да. Ар бир жумушка чыкканда андай оюң өзгөртүп, башкача поза коюп, түрдүү позаларды өзгөртүшүң керек. Ошондой сүрөттөрүң сонун чыгат. Главный арткы место эмес, главный поза чечет да көп нерсени. Сиз идеяларды каяктан аласыз? Идеяларды местога барганда эле эки жактары карап ойлоном. Бул жактан кандай сүрөт чыгарса болот, бул жактан кандай кылса болот. Мурун көбүнчө интернеттен карачумун, азыр андай карабай калгам, только оюман чыгарып ошо өзүм көндүргөм да. Жакшы экен. Ал эми сизди билебиз, бул жылдыздар менен дагы иштешип жүрөсүз, Эң көп ошол сиз иштешесиз деп дагы ойлойбуз. Ал эми жылдыздар менен иштешүүдө кандай оорчулуктар бар? Негизи эле алардын кандай болот? Негизи жылдыздар менен иштешүү мен үчүн аябай эле оңой. Алар эмнеге дегенде көп клипке түшүп көнүп калышкан, сыртка түшүп, жылмайыңыз дегенде сонун жылмайып беришет. Анан эң көбүнчө мындай билбейм, аларга оорчулук деле болбойт көбүнчө. Кээде болот, мындай чарчап калган учурлар, ар кандай кыйынчылыктар көп болот. Мынакей кыйынчылык деп калдыңыз, анда бир ошол жумуш үстүндөгү бир кызыктуу окуяларды айтып бербейсизби? Кыйынчылык дегенге жараша. Кызыктуу учурлар болсо. Кандай кыйынчылык болот? Биздин телегөрүүчүлөргө кызык болуп аткан болуш керек, Биз эми сүрөткө эле түшкөндү билебиз да. Аласың, сүрөткө тартасың, эмне кыйынчылык? Кээде кыйынчылыгы, мисалы, например, бир клиент же ырчын чакырып тартсаң, ар уктап калышат, либо кечигип келишет, либо сен кечигесиң, либо алар кечигишет. Анан күтүп отура бересиң 1 саат, 2 саат. Алар келгенче уже студияда времясы өтүп кетет, анан кайра баштан тартып эртеңки күнгө жылып кеткен күндөр болгон. Анан шашып атып, мындай той учурунда кийимдерди мындай жана цветной дым менен кийимдер күйүп кеткен учурлар болгон. Ар кандай кыйынчылыктар көп болгон да. Анан кийин кийим күйүп кеткенде менден көрүшкөн да, сен айттың ушу идеяны деп.
Сен күйгүзүп жибердиң деп да, типа өзүм башкача сезгем, уялып, ошондон кийин дымды күйгүзбөйм, болду, башка жакын жолобойм көйнөгүнө деп. Ошондой учурлар болгон. Жакшы. Мухаммед, сиздин кардарларыңыз көбүнчө айымдарбы же кимдер болот? Менин кардарларым көбүнчө айымдар болот. Анткени айымдар көбүнчө сүрөткө кызыгат. Өздөрүн сүйөт. Эркектер болсо мындай айласы жогунан эле уже аялынын сөзүн угуп, типа мындай мейли ушу аялым сыйлайын, кайсы фотограф тартайлы, анда ушуну десе хорошо деп көбүнчө аялдар чалышат да. Кээде эркектер чалышат. Жакшы экен, Сариев, биз азыркы учурда ошо диплому жок кесиптер деп дагы айтып калдык. Келечекте окуйун деген ойлор барбы? Мындай диплом алайын деген. Быйыл буюрса, быйыл окууга тапшырайын деп атам. Анткени диплом керек экен. Мен ойлочумун, диплом кереги жок го деп, уже бул жумушумду таптым. Зачем эми ал дипломго акча кетирип, андан көрө башка бизнес ачайын десем, по-любому дипломго такалат экен. Кайсы тармакта окуйун деп атасыз? Өзүм тармагымда эле программистке окуйун деп атам, кызыкчу кесибиме. Мен программистке кызыгам аябай. Түшүнөм көп жайынан, бирок дагы керек экен да, билим. Ошондуктан тапшырайын деп атам. Билим алуу кудук ийне менен кудук казгандай дейт. Андыктан билим алыш керек, диплом алыш керек, башкача болбойт. Ушул фотографтын жумушу сиздерде канча, командада канча адам иштейсиздер? Бизде командада 7 адам иштейбиз. 7 адам. Студиянын ичинде. Кандай кызматтар бар? Кызматтар аябай көп, клип тартышат, love story, тойдон сырткары дагы общий видео роликтерди тартышат. Айтор көп биздин жумушка тиешелүү бүт бардыгын. Жакшы экен. Азирет айтып атпайбы, 7 адам иштейбиз бир командада деп. 7 адамдын эле ушундай куралдары болсо, өзүнүн да жакшы көргөн куралдарычы, бунун бааларын да сурап өтпөсөк болбос, Ооба, чынында ушул фотоаппарат канча турат? Негизи буну Азирет колунан түшүрүп жиберсе, канча төлөйт? Где-то бир фиттин акчасын төлөйт го дейм. Бир машина, бир автоунун акчасына турабы? Анда акырын коюп коеюн бул жерге. Фит биз столдун үстүнө эле коюп коелу. Жакшына тура берсин, таза десе. Таза тура берсин. Негизи бул куралдарды көтөрүп келип атпайсыздарбы? Анан оорчулук жаратпайбы? Кээде оорчулук жаратат, бул жактарын ооруйт, көтөрүп жүрүп, колдоруң талыйт. Бирок жакшы көрөсүң, тартасың. Ар бир кадр тарткан сайын кадрың сонун чыкса, сен андан кайф аласың да. Курсаң ачканда билбейсиң. Эрте ичип кетип, тамак да ичпейм да. Анан тартып берем, кечки саат уже 5 болгондо, кечки анан курсаң ача баштайт да. Таңым алды, ошентип жүрө беребиз кечке. Ошон үчүн арыкмын да. Жын. Жакшы. Негизи ушул баягы фотографтар позаларды аябай көп билет эмеспи? Атайын сиздер окуйсуздарбы ушул кандай позага турса жакшы болот? Же тажрыйбанын арты менен эле билип аласыздарбы? Мондай сүрөт жакшы болуп турбайбы депчи? Мен көбүнчө окуган эмесмин, ачыгын айтсам, үйрөнгөн. Изилдеп, карап, интернеттен карап, азыр лайфхак деген интернетте балекет бар эмеспи? Бардыгын үйрөтөт. Ошол жактан издеп. Ал эми сиз кайсы фотографтардын жумушун баалайсыз, же болбосо кайсыдан көбүрөөк үйрөнөсүз? Мага көбүнчө чет жактыкы жагат, мисалы Америка либо Москванын фотографтары жагат. Ошол жактардан көрүп, көбүнчө үйрөнөм. Идеяларын көрүп, позаларын көрүп. Например, Бишкекте эң алгачкы тарткан сүрөттөрүм жана кыздарды моюнуна чыгарып тарткан го, балдардыкын. Ошол сүрөттөрүм алгачкы болгон, көтөргүзүп, башкача тарткандарым. Ошолардыкы чет жактан алгам. Башында элдер көнбөй, эмнеге мындай тартасың, кыз киши өйдөгө чыкпаш керек деген сөздөр көп болгон. Моюнга менбеш керек деген. Андан кийин алардын сөзүн укпай мен тартып бергем, дальше уже азыр эми уже бардыгы тартып башташты да. Жаңылык да өзүнчө мында. Эң кымбат баягы кызмат акыңыз канча болгон? Эң кымбат акым Астанада болгон, $1000. Астанага баргам. $1000 чыккансыз, Мынакей $1000 чыгып аткан жигиттен да бул суроону бербесек туура болбос. Ушундай жакшы маяны алып атыптырсыз, качан үйлөнөсүз деген суроо береличи. Телекөрүүчүлөр эмне ушуну сурабайт деп жатышса керек. Үйлөнүүгө да шашпай эле буюрса 2-3 жылдан кийин. Азыр өзүм ойлогон максаттарым дагы көп алдыда. Ошолорго жетиш үчүн дагы көп аракет кылышым керек. Максаттарды айтып өтпөйлүбү? Кандай максаттар бар? Максаттар буюрса кийинки жылы студия ачмай Бишкекке. Чоң аябай чоң студия ачам. Өзүңүздүн студияңызды чейин өзүмдүкүн. Ачып дагы окуу жайы ачам. Ушундай фотограф кызыккандар келип окутам бүт бардыгын. Жакшы. Дагы Астанага дагы айтмакчы чет жактарга көп чыга турган пландарым бар. Ооба. Деги эле ушул фотограф, сүрөтчү болуп жүрүп,
баягы чет элдеги конкурстар болот эмес, булардын арасында делечи ошолорго катышып көрдүңүз беле же катышайын деген конкурска ой бар? быйыл буюрса эми катышам, июнда. Астанада болот экен, быйыл барам. Ошо мага жаккан бир фотограф келет, ошонукуна барам. Жакшы экен. Менин бир тааныш курбу кызым айтып калды элем депчи. Капчыгымды калың кылсын, белимди жука кылсын, ичке кылсын. Кудайым бул кыялымды алмаштырып албаса экен депчи. Анан сиздин да кыялыңызды алмаштырып албасын. Анан негизи эле ушул жумушту аркалап жаткан сизге жагат, Ооба. Жакшы көрөсүз. Билбейм, азырча мен жакшы. Же маянасын жакшы көрөсүз? Нет, маянасы эмес. Жумушумду жакшы көрөм. Анткени Жумуштан сырткары эмне кыласыз? жумуштан сырткары Бош убактыңызды эмне менен алек боласыз? монтаж, как положено. Башка бош убактыңыз жок болот, Сүрөткө тартасыз, алып келип монтаж кыласыз. Кардарларга. Например, тойго чыгам, тартам, түнү саат 1де келем, 3ке чейин монтаж кылам, кача жарым, анан кийин кайра жатып уктайм. Десе эртеси тоюм жок болсо кайра монтаж. Досторум чалып чакырса да тарына беришет, бизге жолукпайсың, эмне кылбайсың деп. Мынакей тарына берет деп калдыңыз, дагы бир суроо пайда болду да магачы. Сиз ошо тойлордон жылдыздарды тартасыз, бирок ошол эле учурда сүрөттөрүн алар интернет барактарына киргизип калышат да. Мунун сыры эмнеде? Кантип бат жөнөтөсүз? Батыраак жөнөтсөң, плюс өзүмө да жакшы болот, реклама көбүрөөк кетет. Если жөнөтпөй бир жума чозуп жүрө берсең, анда алардын эмесине түшүп кетет да, уже элдерде эрте көргүсү келет ал нерсени. Биринчи мен ар бир адам тартылгандан кийин эле алып Инстаграмга киргизүүнү каалайт, Ошон үчүн дагы ырчылар бүт маалыматты бат жеткирип турат турбайбы? Анын аркасында мына ушул Сариев турат экен, Сариев Нурмухаммед, сизге чоң рахмат. Мына ушундай эл кызматында жүрөт экенсиз, ушул аппаратыңыз менен аппараттарыңыз көбөйө берсин. Өзүңүздүн жакшы ойлогон ой максат тилектериңиз бар экен, буюрса студия ачам, ушул сүрөтчүлөрдүн мектебин ачам деген максаттарыңызга, тилектериңизге жетиңиз батыраак. Бүгүн баягы өзүңүздүн убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип телекөрүүчүлөр менен маек куруп көрүшүп кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ооба, дагы бир жолу ыраазычылык. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз бизден алыстабаңыздар. Буйруса алдыда дагы кызыктуу конокторубуз бар, дагы пайдалуу сюжеттерибиз бар деп ишендирели. Сапарыбызды алдын көздөй улантабыз.